Теге соц тармакта жайылып жүрсө да эч кандай чара көрүлбөй атат. Ачык айтып атат кээ биркилер, ооба мен жеке клиникам бар, барып иштейм деп. Бул эмне деген көрүнүш? Оорукана жетекчилерине жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салган мыйзам долбоору сунушталды. Анткени оорукана башчылары бир эле учурда эки жерде иштеп, кызыкчылыктар кагылышына жол берилип келген. Мындай чара дарыгерлердин башка жумушка алаксыбай клиникаларда иштөөдөн пайда табууга кызыктар болбош үчүн кабыл алынууда. Муну менен аларга жүктөлгөн жетекчилик милдетин так аткарууга көзөмөл күчөтүлөт. Именно ушул мекемелердин жетекчилери башка клиникаларда иштеген үчүн конфликт интересов болуп, анан ушул кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп атат да. Ушуну мыйзам бузулса, мен ойлойм, мындай жетекчилерди сөзсүз түрдө элеген жумуш ордунан кетириш керек. Анткени өзүнүн жумушун так аткара албаса, анда андай адам ушул жетекчи болуп иштебеш керек. Ага ооруканалардын жетекчилерин гана эмес, бөлүм башчыларды да кошуу сунушталды. Айрым дарыгерлер мамлекеттик ооруканаларда кезек көптүгүн шылтоо кылып, бейтаптарды жеке клиникаларга буруп кеткен учурлар жок эмес. Мындай нараазычылыктар бейтаптар арасында да курч бойдон калууда. Эл өкүлдөрү ага башкы дарыгерлердин айлыгынын аздыгын негиз кылып, көтөрүүнү да сунуш кылышты. Мына мен өзүм ушул тармакты түшүнгөн үчүн региондордон келген убакыттарда больнойлор аркылуу чалып жетекчилерди таба албайсың. Издетсең жеке клиникасында болот. Бул эмне деген? Мына мага бир оорулуу кайрылды да, мен бир инсандын эки түрлүү экенин мен ооруп байкадым дейт. Мамлекеттик ооруканага барсам башкача мамиле, жеке клиникага барсам ошол эле адам уже башкача мамиле дейт. Мындай болбойт да. Туура айтасыз. Биз качанга чейин биздин ооруларыбыз кыйналып жүрүш керек? Мен ойлойм да, эгер биз ушул мыйзамды кабыл алсакчы, Айбек Туратович, негизи туура эле конфликт интересов бул жаман. Эми алар деле мүмкүн клиенттерди байкап өзүнүн клиникасына буруп кетет. Ошондо сиз айткандай медицинабыз бир топ каржылардан кургалат. Бирок мен ойлойм, ушу мамлекеттик ооруканалардын жетекчилеринин айлыгын жакшыраак кылып көтөрүп, анан ушундай ушул сунушту киргизсек, бул мыйзам жакшы иштейт деп ойлойм да. Болбосо азыр бул же профессионалдуу адистин баары кетип калат. Буга чейин улуттук онкология борборуна оор дарт менен кайрылган бейтаптар түздөн-түз Бона менчик клиникасына жөнөтүлүп турганы ачыкка чыккан. Анда операциялар 45-50 миңден жасатылып турган. Дарыгер Талант Калыков бул сыяктуу окуялар мыйзам менен ооздукталышы керек деп эсептейт. Кесиптештери арасында мындай көрүнүштөр адатка айланып, бейтап аркылуу акча жасаган учурлар көбөйүп жатканын билдирди. Бул адамдын колу менен материальный имуществого кол салса болот. Мамлекеттин акча, мал, мүлкү ошонун колунда да. Анан кантип бул частныйга барып иштесин? Может, ол частныйга ташып кеткендир. Ташып кететтир. Эми аны карап отурбайбыз да, мына частныйга алып кетип калат дегенде болбойт кыскасы. Анан негизи бул маселени мынау бөлүм башчыларга карата иштеш керек да. Көп бөлүм башчылар бүгүнкү күндө кошумча мынау институттарда сабак беришет, жеке клиникаларда дарылоо иштерин жүргүзүшөт. Анан плюс мамлекеттик бейтапканаларда дагы плюс бир бөлүмдүн башчысы болуп иштегендер бар да. Мыйзам долбоорун коомчулукта кубаттоого алып жатышат. Анткени оорусуна шыпа издеп мамлекеттик ооруканага кайрылган бейтаптардын көпчүлүгүнө жеке клиникалар сунушталарын айтышат. Анан кыскасын айтканда, таза болуп барсаң да кайра касал болуп калып атасың да. Анда бул жака ал жака жумшайт. Анан сразу эле ошо частныйды неме кылат да. Ушунда барып жат, ушунда жакшы, ана мына деп. Бул болуп элаткан иш. Жеке айрымы көбүрөөк кылат мисалы. Ал түшүнтөнчү ал бербейт, билгенин кылат турула. Мисалы өкмөт пайда, налогчу башка ал төлөйт ал. Пайдасын. Көрүнгөнү барганда анализди алат. Анан палан жерге барсаң, шунда жакшы, жерде место жок дейт. Анан барсаң, о жерде место бар. Доктурлар приглашать этет. Долбоор комитет жыйынында талкууга алынып колдоо тапты. Учурда оорукана жетекчилеринин айлыгы орто эсеп менен 20-25 миң сом. Ал эми бөлүм башчылардын маянасы орто эсеп менен 30 миң сомго чейин. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпысынан 193 мамлекеттик оорукана бар. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.